кетсе оору болсо деди неберелерим талаада калат го деп эле кайрылып атам. Түпкү точкасына мен кете турган болуп калдым. Эки кызды көз кырпысып карап койдум. Бир тууганын үйүнөн чыкты кызым. Мен үйдүн жогу ушундай жаман экенин ошондо билдим. Эки чийдей небереси менен ушул кичинекей тамда калган. Ошо баш сөөгүндө рак бар экенин мурда билдиңиздерби беле? Эмес да, такыр билинген эмес. Табыштап кетти мага мама. Ушул эки кызды окутуп кой мама, эптеп депчи. Мен архитектор болууну кыялданам. Биринчи кызым төрөп, экинчи кызым боюмда барда жолдошум оорусун деп таштап кеткен. 46 жыл медик болуп иштеди. Садыр Нургожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мен сиздерден суранарым ушул. Мен үчүн болбосо да балдарым, неберелерим үчүн үстүбүзгө бир үй берип коюңузду өтүнөм, суранычым ушул эле. Биз бүгүн Нарындын Кучкор районуна келдик. Мына ушул кичинекей тамда жашаган Зуракан апа улгайган кезинде тагдырдын оор сыноосуна кабылып, жардамга муктаж болууда. Мындан 50 күн мурун апанын Таянар кызы каза болуп, эки чийдей небереси менен ушул кичинекей тамда калган. Ушул үйдө турганым бери 9-10 жылга чукулдап калды квартирада. Өзүм больницада иштечимин, азыр деле иштейм. Ушу больницада иштегениме 46 жыл болду. Медиктердин айлыктарын билесиңер. Анын үстүнө ден соолугум жок ошол. Мен жолдошум да жок, эки кызды тарбиялап чоңойттум. Жерде көмүркана, тет жерде отунубуз, анан бул көмүркана биздики, анан бул араба биздики. Арткан оокаттын баары эле кошуналардыкы. Рахмат дагы ошентип деги эки комнатын, берки эки комнатын бизге ижарага берген. Каралашып, ошол эки комнатта турабыз. Калган эки комнаттын өздөрү жашайбы? Эки жашабайт, жөн эле оокаттарын киргизип бекитип койгон. Себеби деген баласы, келин, уулу өзүлөрүнүн семьясында батпаган эски оокаттарын киргизип коюшкан да тияктанан. Ушул эки комнатына деле мейли ыраазы болуп жашап атабыз, эмне кылабыз? Канча төлөйсүз айына? Ушу 5 жылдан бери төлөткөн жок, эже ремонттоп кой тиягын биягын деп эле. Могу сливти койдурттум, септик кастырттым, суу киргизтирдим ошо. Карап жашап тургула дегиден ошенткен, ошонусуна да рахмат деп атам, эмне кылам анан. Өзүмдүн ден соолугум жок ушу. Жакшы, отун сууңузду кышка жакшы эле камдап алдыңыздарбы? Ошо быйыл эчтекеге карабай ошо эптеп отун суубузду камдап алдык. Кызым ооруп атканда камдадым, кандай болуп кетет деп. Анан 5 ай ошо кызым оорусу менен асышып атып, каза болгону 50 күн болду. Ушул быйыл кышта эки кызым менен биригип эптеп бир ижара болсо дагы, неме ипотека болсо да үй ала алып атканбыз. Оюбузга жетпей калдык. Айла жок, кайрылууга туура келди мага ушундай. Кайрылбасам мен көзүм өтүп кетсе оору болсо деди неберелерим талаада калат го деп эле кайрылып атам. Чачпай эле кетчү балам, оскуга эле чачпай тоңкала кийишким устап экен. Ушундай жак ичкери кире кой, үйгө эле чечкиле. Үйгө эле чечебизби? Мына бул эки комнатта турабыз, тамак ашыбыз даяр. Тагдыр ушунчалык тайкы болоорун түшүнбөп турмун да, мен 3 жашка келип. Мен Нарын медициналык окуу жайын 75-жылы тапшырып, 78-жылы бүттүм. Андан турмушка чыктым, чолпонго чыккам. Анан өзүмдүн ден соолугум жок, башынан эле жүрөгүм ооручу, ревматизм болчу. Анан биринчи кызым төрөп, экинчи кызым боюмда барда жолдошум оорусун деп таштап кеткен. Ошо боюнча ал деле жардам деле берген жок. Ошентип эки кызды темселеп, ошо больницада иштеп жүрүп чоңойттум. Анан 88-жылдан бери астма ооруп калдым. Анан врачтар, мен өзүм медикмин. Анан врачтар тиги инвалидностька чык десе айттым, мен азыр буту колум иштеп турганда инвалид, мен кереги жок инвалидтин деп болбой ойлормандан иштеп жүрө бердим. Кымдай инвалидтин акчасы менен балдарды кантип багасың дейт деп. Анан кызым дагы, улуу кызым 25-ке чыкканда онко болуп ооруп калды. Андан бурун мен оорудум, женский мен операция болдум 98-жылы. 99-жылы кызым болду операция. Берки чоң кызым. Дагы женскийнен болду да. Андан турмушка чыкты, дагы турмушка чыкты. 2007 чыкты турмушка. Ошентип эле эки кыз менен отуруп эле ден соолуктун азабын тартып эле
болгон тапкан ташыганыбыз ошо балдарыман эле чыкпайт. Жалгыз бой киши болсоң чыкпайт экен. Жаккан отунуң болот экен, ичкен тамагың болот экен, кийгениң болот экен. Анан кичүү кызым 81-жылкы ал дагы ооруп калды. Аны дагы онкологияда 2-3 жыл сүйрөп жүрдүм. Өзүм 5 жылдан кийин чыктым учеттон онкологиядан. Ошентип эле келатабыз. Анан турмушка чыккандан кийин 2 кыз болду, кызым, улуу кызым. 2 кыз болуп, анан 2-чи кызым төрөгөндө кайра дагы онкология болду. Кайра барып дарылатып алып. Кайсы жеринен Женскийинен болду анда да. Анан барып дарылатып анан жакшы болуп чыккан. Анан жакшы болуп чыгып турмушка эле жашап жүрдү. Анан күйөөсү инфаркттан каза болуп калды 2016-жылы. Анан кайын журтунда 2018 июнь-июльдарына чейин ошо жакта болду. Анан бияктан кептеп жумуштап келип алам, бияктан иштеп. Деп балдарды көйлөп багарыбыз деп биякка келди Кочкорго. Анан иштеп аткан, Финкада иштечи. Ал кызым кептеп тиги бухгалтерский учетты бүтүрүп койгон берки кызымды швеяны андан ашка деле дарманым келбейт экен. Анан 92-жылдары союз тарап кетпеди. Медработниктерге үй берүүчү. Анан ага очередке тургам. Менин алдымдагы эже жетип калды, мен жетпей калдым. Ошону менен дагы үйсүз калдым ошентип. Анан эми үйүс жок болсо деле мейли ден соолугубуз болсо болду деп жүрө берчимин ошентип. Кудайга шүгүр кылып. Анан эми монтип кетет деп бир ойго келбептир. 4 жарым айдын ичинде эле кызым жок болуп калды. Бүгүн туура 50 күн болду жок деп. Мен жатып алып ойлондум. Бир тууганын үйүнөн чыкты кызым. Мен үйдүн жогу ушундай жаман экенин ошондо билдим. Анан азыр деле ден соолугум жок. Жерге очередке турганбыз, бирок мораторий жарыяланып албай койдук да жерди. Жер тилке да ала албай атасыздарбы? Ала албай койдук. Анан алганда деле азыр эми мен 68ге чайын ичип атам. Ден соолугум минтип турса. Кичүү кызымдын 2 баласы тең жалгыз боюну болуп катталып жүрөт. Эми азыр жашоодо өйдүлдүй боло берет турбай. Анан бул 2 кызым бирөөсү азыр студент. Мунусу 9-эле класс окуйт. Анан муну 11-де бүтүрүп окуташ керек. Анан эми өкмөт деле карап атат, ага деле разыбыз. Немелерин документтери бүтүп атат кичинеден чет. Ошентсе деле ошо көзүм өтүп кеткиче ушулар үйлүү болуп калса деген эле оюм. Анан ушу жардам сурап атканым ошол да. Мен көзүм өтүп кетсе деле балдарым да бир үстүлөрүндө үй болуп калса деп эле айла жок жардам сураганга туура келди балам. Ошол. Кызыңыз, бул кыздардын апасы эмнеден улам каза болду, ооруду? Эмне болуп? Рак головного мозга болду. Баш сөөгүнөн рак болуп калды. Көк желкесинде экен. Анан Турцияга документтерин жөнөткөнбүз. Анан 2 айдын ичинде 3 эсе өсүп кетиптир. Злокачественный болуп эле бат эле метастаз берип кетип калды. Ошо 3 ай төшөктө жатып калды. Аягында парализованный болуп калды. Анан 5-inde ошо комага түшүп каза болуп калды. Анан туура 50 күн болду. 40 жаңы эле бердик, ошо бир тууганымдыкынан чыкты. Туугандарым жардам берди. Жалгыз бул кишини түшүнөсүңөр деп кандай. Кызыңыз ошо баш сөөгүндө рак бар экенин мурда билдиңиздерби беле? Билинген эмес да, такыр билинген эмес. Жазында март айында пневмония болду. Ошо коскоп кетиптир. Анан дарыланды. Анан апрелде мен пневмония болуп больницага жатып калдым. Стресстен күчөп кетти окшойдур. Мен ушу 2020-жылы ковид болдум. Анан кайра 21-жылы ковид болду. Медиктер ошолор менен аралашып жүрөбүз да. Андан 7 жолу пневмония болдум кайра да. Ден соолугум 3 жылдын ичинде аябай талкаланып кетти, 4 жылдын ичинде. Ковидтен кийин. Анан ошондо козголуп калса керек. Анан башым айланып атат мама деди. Анан мемработолукка көргөзсөм томографияга түшүп келсин деди. Анан бир күндан улуу кызым 9 бүтүп аткан мама. Аныкча мен бул тиземе биоимплант койдуруп келдим. Бутуман баса албай ушу деформирующий остеоартроз болуп 2 тиземен. Анан аяка тиги неме деген. Эндопротез деп, эндопротез $3000 экен, ага мен деле дарманым келбейт. Анан биоимплант 45 000 деп өткөндөн ошо кредит алып
бутума биен план койдуртуп келдим. Майда. Июнда кызыбыз экзамен берди. Анан кошунанын баласы казы болгон ошого Куран окуп барып келатса жыгылып кетет жатат, эсикти сүзүп алат жатат. Аны кармап калдым. Ай кой кет. Барып көрүнүп кел дедим. 3 июлда томографияга түштү. Анан контрастный вещество менен 4 июлда тартылса эле сознаниясын терейт этип эч нерсе билбей жыгылып. Анан кайра эртеси күнү 5 күн эртең менен жатты реанимацияга. Анан кечки саат 8-де бирки неврологияга которду. Анан ошол жерде нейрохирургдар неоперабельный эмес экен деди. Турцияга жөнөттүк документтерди. Анан алар кайра свежий томографиясы керек деди. Анталиядан онколог келиптир, ага барып көрүндүк, частный клиникага келиптир. Ал врач деле башын чайкап болбойт деди. Кызымды чыгарып анан мага айтты, эже бесполезно, без операции болбойт, операция вообще болбойт. Бул злокачественный экен, кайын ичинде үчөсө өскөндөн бул уже бат эле метастаз берет эми. Өзүңүз билиңиз деди. Химия, лазеротерапия, лучотерапия кылабызбы, кандай кылабыз, анда деле бар, радиотерапиясы деле бар бир. Парализованный остается, бир мало осталось деп койду. Анан Турцияга берки документ берген, Анталиядагы келген врач, Стамбулдагы берки эмелер болсо алар неме деп айтышты, алар делечи. Если вы хотите, пожалуйста, приезжайте деди. Анан биз загранпаспортубузду да бүтүрүп алганбыз да. Анан аларды уккандан кийин эле кызым болбой койду, мама жок, барбайм. Сүйлөй да албай калды да, көзү да көрбөй калды, кулагы да жакшы укпай калды. Ошол такыр төшөктө жатып калган, 1 ай жатып калды, арыктады. Зонд салдырганбыз, аны 7 күн тамактанды. Андан 9 күн детский зондда кирбей калды. 9 күн венасынан капать этип аттым ошо кетип калышат. Өзү барбайм, баш тартып өзү түшүндү. Менден да жакшы медицинаны чукуу окучу да. Түшүнүп эле отказ берди булар келсе да. Мен химия алсам деле ошондой кыйналам, кылбасам деле ошол баары исход один деп койду. Бар түпкү точкасы менен кете турган болуп калдым. 2 кызды көз кырына салып карап коймам. Караганда мага кыйын болду да, булар билбейт да. Булар бала таба экен, балайындар. Кыздар азыр сиздин колуңузда калдыбы, эки кыз? Кыз менин колумда калды. Бул азыр кайсыга окуп атат? Арабаевада колледжде окуп атат, айтишникте окуп атат. Айти адистиги болоюнда окуп атат. Жакшы. Сиз канчада окуйсуз? Мектепте. 9-класс. Мектепте. Бешке чейин окуйт. Жана английскийге да берип койгон мамасы, мама английскийин калтырбай окутуп коюшуңуз деди. Ошону окутуп атабыз, частный окуйт. Мектептен сырткары англис тилге да бар. Курска барат дейин. 1-3, 5-күнү барат. Кетте соңку ошолсоз 2 кызыма жакшы караган көз салып коюңуз деп айтты кызым. Ошо табыштап кетти мага мама. Ошол 2 кызды окутуп кой мама, эптеп депчи. 20 окутуп кой мама деп. Садыр Нургожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мен сиздерден суранарым ушул. Мен үчүн болбосо да балдарым, неберелерим үчүн үстүбүзгө бир үй берип коюңузду өтүнөм. Суранычым ушул эле. Себеби мурункудай алым жок, өзүм салып алганга. Ошол эле мен өтүнчүм. Башпа эмнеге эле сурайт элем силерден. Өзүм деле 46 иштедим, больницадан такыр жете албай койдум ушу. Ошол үйдө болсо санаңыздар тынч, кызыңыздар окусун, жакшы тилектери бар экен. Окутайын эле деген эле немем ушу. Кызымдын аманатын аткарып, балдарын окутуп коюп деген эле оюм ушу. Анан бул деле 3 жылда бүтөт. Анан ошо башка негиз жок, же биякта менде жок болсо, же берки кызымда жок, же буларда жок болсо анан ушу балдарымды окутканга эле башка не үй болсо деп ойлойм да өзүм деле. Урматтуу көрөрмандар, биз дагы кайрыла кетели. Ушул
апабыздын тилектери ушул эки кызым ошо кызыңардан эки небересинин окутуп ошо билимдүү кылып өздөрү жакшы окуп кеткен жакшы ошол бир кесиптин ээси болуп андан ары өзүнүн арабасын өзү тартып кетсин деген тилек менен кайрылып жаткан экен. Бизге дагы кайрылган ушундан болуу да ушуларды жакшы окутуп жакшы өзүнүн турмушта жолун таап кетсин деген тилек менен бизди көрүп аткан бийлик жетекчилери азыр апа өзү кайрылгандай балким көрүп жатса көңүл бурат деп ишенебиз. Ошондой эле биздин көрөрмандар башка ишкерлер болобу, кадимки көрөрмандар болсо дагы балким колдон келген жардамын берет чыгар деп үмүттөнөбүз. Сабактан тышкары мен дагы английский кружогуна барам. Анан школдо активист болом. Кайсы кесиптин ээси болгонду кыялданасыз? Мен архитектор болгонду кыялданам. Архитектор. Жакшы. Кандай архитектор? Үйлөрдү кургандыбы? Болгон көңүл бөлгөн нерсе ушулардын сабагы, мына курсагы, мына кийим-кечеги элден калбасын эле дейт экенсиң да. Ден соолугу болсо деп тилейм. Башкасынын кереги деле жок, ден соолугу эле болсо. Кудай берген жашоосун дагы көрөт да. Зуракан апанын жашаган үйү ушул жер экен. Киргенде бул жер тамак-самак жасаган, кир жууган баардык жери ушул жерде болот экен. Андан кийин неберелери менен чогуу бул жактагы бөлмөдө жашашат экен. Кечкисин болсо үстөлдү жылдырып коюп бул диванга үчөөбүз жатып алабыз. Жана кичүү неберем 7-де, 8-де ошо 1-класс окуйт. Ал жана экинчи кызымдын баласы. Бул гүлдөрдү өзүңүз өстүрдүңүзбү апа? Мен өзүм өстүрөм. Гүлдү жакшы көрчүм дагы 3-4 жылдан бери ооругандан бери каралбай деле калды гүлдөрүм. Кыздар карачы, анан кызым карачы ата жок болуп калбады. Аябай чоң, жакшырып өстүргөн экенсиз. 5 жыл, 10 жылдык гүл. Бул 10 жылбы? 10 жыл болгон фикусы. Бул болсо 5 жыл болгон домашний елка. Болсо лимон. Лимон өстүрөсүздөрбү? Байлайт, бышат экен, бирок Кайсы убакта бышат? Декабрда бышат. Быйыл ошо каралбай калды, тек кыз ооруганда карабай калып, гүлдөбөй калды быйыл ошо. 2-3 лимон берет жылына. Бул дарыларыңыздар эмне дарылар? Бул астманын дарысы, жүрөктүн дарысы, мен өзүм дарыларым, анан балдар ооруп атат, ошолордун дарылары. Bunun üstüne koyup koyuyorsan unutup kalasın ubagымен içpesең да. Ошо кичинекей неберемде ооруп кайра температура өтөт, ага бүгүн дары жазды которуп ушуну. Врачка көргөзүп келдим жаңы. Өзүм болсо капелин салып атам, астмам кармап, бүгүн 4-нчү сутка алдым. Колдорум баары менен тамырларым жарылып ошол. Ден соолук болбой атпайбы жок болсо. Ден соолук болсо деле мектеп деле кайрылбайт болушум керек болчу. Такыр эле ден соолугум болбой акты 4 жылдан бери. Ковидтен кийин ушинтип калдым. 20-жылы ковид байганда деле немелер коюлбай эле ковид болуп жатып чыктым, 7 сутка чыккам анда. 10 сутка жаттым, 7 сутка без сознания жаттым да. Ары-бары эле бердим, кислородду жаттым. Андан кийин кайра 7 жолу пневмония болдум. Ошо акыркысы. Кызым ооруп атканда болдум. Кан түкүрдүм, анан өпкөмө кайра пневмония болуптур. Анан кызымды таштай албай эле үйдөн сайдырып, үйдөн дарыландым ошо. Анан азыр байымдан бери кичине балдар сасыптым болуп, мага кайра жооп, астмам кармап. Больницага жат дейт, буларды таштап каяка барам, бара албай калдым. Сайдырып келип атам. Мен өзүм 46 жыл медик болуп иштедим. Анан ошол 92-жылга чейин медиктерге үй берилип аткан убакта, мен очередке жетип калган убакта токтоп калды. Союз тарап кетти. Андан бери деле жерге деле очередке турганбыз, жер деле ала алган жокпуз. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич ушу аялдарды колдоп, мен өзүм кыздарымды деле жалгыз өстүрдүм эле. Эми ушу балдарым кызымдын 2 кызын аманат кылып кетти эле мага. Ушул кыздар жашоодон бери мендей болуп кыйналбай, мамасындай болуп кыйналбай, жашоо шартын оңдоп, ушул аманатын аткарып коеюн деп кайрылып атам. Колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Башпа негиле ушулар көчөдө калбай, жашоодон өз ордуларын таап, бир кесипке ээ болуп, бактылуу болушса деген оюм бар.
кайрылбайт деле болчу, бирок айлачак болуп калды. Кызымдын каза болгонуна 50 күн болду бүгүн. Сөөгү бир тууганымдын үйүнөн чыкты. Мен ушунда билдим, үй жоктун немеси кандай болоорун. Анан балдарымды ошол күндү көрбөсүн, ушу 2 кыз аманат кылып кетти эле. Ушу 2 кыз үчүн айла жоксун. Кайрылууга туура келип атат. Колуңуздардан келсе жардамдашып коюңуздар. Пенсияга мындан 10 жыл мурун чыктым. 2900 сом менен чыктым. 37 жыл иштеп. 37 жыл медайым болуп иштеп 2900 сом пенсия менен эле чыктыңызбы? Ошо. Анан ал эмнеге жетет? Бир ставкаң болсо болбогон эле акча мына 4000 бирдемке болчу. Анан жүрүп отуруп азыр мен 0,75 эле ставкада пенсияга чыккандыгыма байланыштуу 0,75 эле ставкада иштейм. Баягы каралашып, пенсияга чыккандан кийин кеткиле деп иштетип атат, үй шартыма байланыштуу. Анан азыркы күндө алган айлык маянам 14 000 сом. Пенсияңыз да көтөрүлүп калдыбы? 13 000 болду, ошо быйыл көтөрүлдү, ошо кошулгандан кийин ошол акча менен жашап атабыз азыр. Азыр эми кыздарыңызды ошол пенсияңыз менен иштеген акчаңыз менен эле каралат экенсиз неберелериңизди? Азыр мурункудай мен өзүм мындай бир доход таба албай калдым, себеби ден соолугум жок болуп калды. Мурун болсо бирөөгө капт этип, инесин сайып берсең анча мынча бирдемелер түшчү да. Массаж жасачумун, азыр калым деле жок, массаж деле жасай албай калдым. Азыр ошо жалгыз эле айлык менен, пенсия менен калдык. Бир кызым бар болду, ал өзүнүн айлыгы менен 2 кызды карачы. Анан буларга кичине атасы өлгөндүк пособиясы бар болчу. Анысы да мына кызым каза болгондон бери токтоду да, себеби көзөмөлгө документ бүтпөй атат, ошонча соту калды, соту бүтсө анан көзөмөл бүткөндөн кийин анан буларга пособиясын кайра чектеп берет го.